2022 жылга карата Алмаз Кушбешев мен республикалык бюджеттин түзүлүшү жана аткарылышы боюнча аудиттин жыйынтыгы менен эсептөө палатасы системдик жана субъективдик карама каршылыкты жана каталар бар экенин белгилептерди. Ушул жерде бюджеттин багыттары боюнча толук аткаруу камсыздалган эмес деп жазылган. Анан жалпысынан республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 98,8% аткарылган, 3263,8 миллион сом киреше келип түшкөн эмес деп. Анан республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн жалпы аткарылышы 280,477,6 миллион сом бул пайызга өткөрсө 93,2% түзгөндө. Андан тышкары эсептөө палатасы корголгон беренелер боюнча жалпысынан 3100,2 миллион сомго аткарылган эмес деп так белгиленген. Мен ошол аталган жагдайлар боюнча финансы министрлигинин жана эсептөө палатасынын аудиторлорунун жообун укум келет да. Бул маселе боюнча эмне себептен бул бюджеттин долбоорунун көрсөткүчтөрүнүн керектүүлүгүнүн аныктоо бул эсептөө палатасынын негизги функцияларынын бири да. Ошондуктан алар профессионалдар сыяктуу жооп берип коюңузчу ушул маселе боюнча. Эми мен баштап коеюн жоопту. Биринчиден, республиканын бюджети туура мыйзам менен кабыл алынат, бирок толугу менен 100% аткарылыш чын айтканда көп моменттер бар да, кыйын. Бирок жалпысынан негизги көрсөтүшкө биз жетиштүү болуп, мына 22-жылы өзүңөр жакшы билесиңер, аябай оор жыл болгон. Мына сентябрь айы окуясы, жылдын башында продовольственный кризис болгон, ГСМ кризис болгон. Анан айлык маанайны көтөргөнбүз этап менен. Ошо баары чын айтып кеткенде бир орчундук маселе болгон. Анан жана корголгон беренелер боюнча 100% аткарылган деген бул чын анысы бар. Анткени айтып кетишибиз керек. Жалпысынан айлык маанаяны санаганда бухгалтерибиз толук штатты санайт. Толук штат. 100% вакансия жок. Толук менен санайт. Анан максимально жана выслугасы менен надбавкалар санайт. Анткени, ушундай тартип менен келатканбыз да. Анан жылдын ичинде бирөө жумуштан кетет, же башка жаңы специалист келет, выслугасы жок. Ошо эсебинен бул экономия болуп кетет. Анан биз 100% аны аткара албайбыз эч качан. Ошо биздин коллегалар ошону аныктап кетти да, ошондой 100% аткарылган эмес деген счет эмеде актында бар. Бул биз мойнубузга алабыз. Жана башка поставкалар да болот. Убагында договордун туура сроктору менен аткарылбаган, ошого төлөм биз төлөбөйбүз. По факту. Ошондой моменттер көп бүгүнкү күндө. Ошон үчүн корголгон беренелер эмес, жалпы жана башка беренелер боюнча ар кандай ситуациялар болот. Биз толугу менен предоплата кылганга эч кандай мүмкүнчүлүгүбүз жок и ага бара албайбыз. Рахмат, Алмаз Кушбекович. Бул жерде бул тактоо суроолор жообуңузга рахмат. Анан экинчи маселе бул эмне үчүн көп министрлердин жана ведомстволор ички каржылоолору боюнча багытталган каражаттар колдонулбай калууда да. Мисалы транспорт, энергетика жана билим берүү, өзгөчө кырдаал, саламаттык сактоо жана башка министрлер. Маалымат эгеринде 2022 жылга карата такталган бюджетте ички каржылоолор боюнча мамлекеттик инвестициясынын суммасы 1 миллион 25 2013 бүтүн 40 миң сомду түзгөн. Анын ичинде 1 миллион 56 173 бүтүн 44 миң сомго азайган. Бул чыныгы аткаруу ушул жерде 923 377 бүтүн 69 миң сомду түзгөн. Министрликтер жана ведомстволор тарабынан бекитилген суммадан 101 835 бүтүн 71 миң сому колдонулган эмес деп. Ошол жерде сапаттуу пландаштыруу жана мамлекеттик инвестициялардын алкагында ички каржылоонун өз убагына колдонулушу боюнча кажет деп эсептейм да. Анан 24 жылга карата бул жерде Акылбек Усенбекович божомолдо айтып койгон 2024 жылга 600 миллиард сомго жетет деп айтып койгон.
чын эле айтканда бул жайдай өтө абдан кубандырат да. Биз чыныгы эле капиталдык салымдар бүткөрүлбөй жаткан мектеп, жана бакча, жана оорукана, жана башка маселелердин бир бөлүгүн чечүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт экенмин да. Бир нече жолу мен Москва жана Соклук райондорунан дагы бүткөрүлбөй жаткан социалдык объекттердин курулушу көтөргөнмүн да. Бакыт Эргешевич, ушул садик боюнча сизге чоң рахмат. Ушул жерде азыр жакында мен ойлойм маалымат эгеринде тиги Минфин жана Гострой немеси өткөрүлөт, тендер. Бүтүрөбүз, сиз менен сүйлөшкөнбүз. Бүтүрөбүз берсин. Рахмат. Эми сөз суроо бериш үчүн маса берип Талайбек Айтмаматовичтен. Рахмат.